Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Бүгүн достор хейтерлер жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Хейтер дегени ушул мындай тескери контентке тескери пикир айткан адамдарды хейтерлер деп коюшат экен. Өткөндө да мен бул темага кайрылганмын. Мен мындай хейтерлерди өчүрбөйм. Анткени реалдуу нерсени көрүш керек да адамдар. Ошондуктан өчүрбөй эле тек коем көбүнчө. Анан кээ бир мындай уят сөздөрдү колдонуп, ушундай ыпылас сөздөрдү колдонгон адамдарды мен блокко коюп коем. Мен подписчигимби же подписчигим эмеспи, анысына карабай туруп блокко коем. Ошол адамдар кирбесе кирбей эле койсун. Каналды сасытып деп, эми уят мындай менин негизги көрүүчүлөрүм карапайым адамдар, бирок ошентсе дагы мындай уяттуу сөздөрдүн айтылышын мен өзүмдүн каналымда эч качан каалабаймын да. Анан мындай пикирлер болуп калат. Эми ар түрдүү адамдар көрөт экен. Комментарийлер. Сага Адахан Мадумаров канча төлөп берип жатат? Бир өңчөй эле каналды жасай бересиң, ушул Адаханды эле мактап, бүтүн Кыргызстанды эле жактап деп ушундай комментарийлер да болуп калат да. Эми ал жагыңыздарда кандайдыр бир деңгээлде чындык бар. Анан канча төлөп берип жатат дегенге мен жооп берип коеюн достор. Мага Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эчтеке төлөп бербейт. Анан менин кээ бир адамдардан айырмам, мен акча үчүн нерсе кылбаймын, акча үчүн иштеп. Эгерде мен ушул каналымдан көптөгөн бир акчаларды таап, ошол профессионал деңгээлде иштейм десем, мен анда башкачараак кылмакмын. Кыргызстанга барып туруп эле ошол тыйынды көбүрөөк бере турган адамдар менен сүйлөшүп, аларга азыр кудум ушундай маалда керек болуп турат, жок дегенде бир сүйлөп айтып кое турган, айлыгын да төлөп бере турган, ошондой нерселерди кылмакмын да. Мен бирок андай нерселерди кылбайм, мен жүрөгүмдөгү нерселерди кыламын да. Эми достор, баардык нерселе мындай акча менен ченелбейт экен да. Мисалы үчүн бул каналды ачкандан кийин мен дагы жакшы үмүт кыялдар менен ачканмын да. Анан көптөгөн подписчиктер болсун дейсиң, мындай олуттуу канал болушун каалайсың да. Ушул мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө сүйлөй электе менде бир 15-20 миңдей подписчик болсо керек эле. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө сүйлөгөндөн кийин менде подписчиктерим да көбөйдү да. Бул кишинин колдоочулары дагы ушул мен сыяктуу абдан көп да. Мындайча айтканда, биз бүтүн Кыргызстандын багытын карманган адамдар абдан көпчүлүкпүз. Бул нерсе факты да. Мына азыркы кезде көрүп жатасыздар, канчадаган чоң саясатчылар келип жатат, башкалар келип жатат. Мен ушуларды көрүп туруп дагы мен мурда эле ушул туура жолдо бараткандыгымды сезгенмин, бирок азыр андан дагы мына акыркы кездер ушул Өмүрбек Соналиевдин жана башка саясатчылардын келгенин көргөндө мен абдан мындай күчтөнгөнсүп калдым да. Анан айтып жатасыздар, башка бир өңчөй эле ушундай сүйлөй бербей, башка адамдарды деле мындай сүйлөтсөңөр, мамлекет бүгүн болуптур, мындай мамлекет тарабынан ушу бийликчил партиянын өкүлдөрүн дагы сүйлөтсөңүз депчи. Мен албетте бул нерсени каалап жүрөм. Ошол эле бийликчил партиядагы белгилүү адамдарды канчалык сүйлөтсөң, ошончолук көрүүчү көп болот да. Бирок мындай да достор, менде бир өңчөй ушундай бир багыттагы адамдар чогулгандыктанбы, эми мындай адамдардын оозун тыя албайт экенсиң да. Ошол кандайдыр бир кичине көз карашы туура келбеген адамдарды айтып койсоң эле, аябай уят сөздөр менен, башка сөздөр менен баягы каналыңа чакырып келген адамга дагы кичине мындай начар, ушул каналга экинчи келбей эле коеюн дегендей пикир болуп калат да. Мен анткени өткөндө Жаштар партиясынын азыркы лидери Тыныбек Мейманалиевден интервью алганмын. Бирок мен ал кишиге интервью алардын алдында дагы айттым, Тыныбек байке, ушундай пикирлер болуп калышы мүмкүн. Андан кийин ушул нерсеге адилет карап эме кылсаңыз чыгаралы, болбосо контентти кетирбей деле коелу дегендей таризде суроо бердим да. Анан десем, жок, мен баардык чындыкты билиш керек адамдар, мен сүйлөшө берем деп туруп анан сүйлөштү. Чын эле ошондой мындай тескери пикирлер болду. Эгерде бул Тыныбек Мейманалиевди мен ойлойм, мындай нейтралдуу эле келе жаткан адам. Ал эми эгерде мындан дагы бир мындайраак бийликчилирээк бирөөнү кое турган болсок, бир жолу эле аны
жерден апарып көргө тыгып коюуга биздин көрүүчүлөр мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошондуктан мен да ойлонуп өзүбүзгө жараша акырында анан үстүнө мен эми баштап келаткандыктан акырындан кетемин да. Анан жанагы Мадумаров канча төлөп берип атат деген нерсеге айтайын. Мына биринчиден подписчиктер көбөйдү, экинчиден олуттуу чоң адамдар ушул шайлоонун багытында сүйлөшүп, башка таанышып, мисалы үчүн кече Рахман Ыразыковдон мен интервью алдым да, баягы профессионал журналист болбогондон кийин аябай сүрдөп, эмне деген суроолорду беришти билбейм, мындай чоң адамдар менен мен деле биринчи сүйлөшүп атам да, ушундай кыйынчылыктар болду, үнүм начар кетип калыптыр, эшикте шум болуп, азыркыдай тынч эмес, мен түштө тарттым эле, аябай шум, видеонун үнүнүн сапаты начар болуп калды. Анан мен сиздерден урматтуу көрүүчүлөрүм ошол кемчиликтерим үчүн кечирим сурайм, анткени менде мүмкүнчүлүктөр жок. Үйүмдө тартайын десем, бир кызым ночтон медсестра келип эс алат, бир кызым студент, кичинекей комната, ал эми жумушта болсо ал жерде телефон чалып калышат, башка болуп калат. Бирок ошентсе да карабай жумушта иштеген жеримде мен тартууга аракеттенемин да, ушул жардам болсун, элдер көрсүн деп. Анан дагы бир нерсе, кечээки ошол видео кеткенден кийин бирөө комментарий жазыптыр. Сен эмне Москвада кыларга ишиң жокпу, кечке эле ушинтип сүйлөп отурасың деп. Эми биринчиден мен Москвада эмес, Санкт-Петербургдамын. Эми сиздерге айырмасы жок Санкт-Петербург, Москва экендигин. Экинчиден менин кыларга ишим бар. Бул менин жүрөктөгү ишим. Акча түшөбү, түшпөйбү, мен ушуну кыла турган, мен ушул нерседен ырахат аламын да. Мен өзүмдүн жумушум бар биякта, Кудайга шүгүр. Ошол жумушумда отуруп дагы сүйлөймүн, үйгө келгенде дагы сүйлөймүн. Мындай көчөдө иши жок калып эле анан тантырап бирдекени сүйлөгөн эмес, бир максат менен сүйлөймүн да. Ушул азыр мына шайлоо өнөктүгүнүн алдында мен адамдарды туура багытка, акчага сатылбагыла деп, мына кечээ Рахман Ыразыков айтты. Азыр мындай акча берүүнүн бир башкача жолдорун таап алыштыр. Сени кадимкидей жалдап ишке алат экен, сен агитатор. Мындайча айтканда, элдерди үгүттөөчү деген бир партиянын мүчөсү болот экенсиң дагы. Мүчөсү эмес, ошол партияга иштеп берем деп контракт түзүп, келишим түзүп. Анан сага айлык чыгарып берет экен. Анан дагы эң кызыгы, ошол бир шайлоо участогунда 400 адам болсо, ошонун 200-үнө ошондой үгүттөөчү деп акча төлөп берип, 200 адамды ойлосоңор, ошо жарымынан көбүнө. Андан кийин дагы башкасына ушундай бир жаман ыплас технологияларды ойлоп чыгарышыптыр да. Эми адамдан айла качып кутулбайт экен да. Алар дагы айламалдарды кылып отурушат, ошол бийликчил партиялар. Бардыгы байлар, билесиздер, акчасы көп. Эми мындай ушул бийликчил эмес партиялардын мүчөлөрүнө айтып коеюн да, мен сиздерди бардыгыбыз бир багытта бара жатабыз дейбиз. Албетте азыр саясатчы ушул лидерлерибиздин балким мындай бирикпей жаткандыктарынан ар ким башка, чоң казат башка, бүтүн Кыргызстан башка, ата мекен башка, мекенчил башка бара жатат. Бирок өткөндө Өмүрбек Чиркешевич Текебаев айткандай, парламентке өтүп алса, булар биригип чоң коалициялык бир өкмөт түзүп туруп, замандын шарын өзгөртүшү мүмкүн да. Ошондуктан мен ушул эл жаатындагы мен өзүм ойлогон партияларга айта кетчү нерсе, акчабыз жок болсо дагы, акча бизде жок, чын айтканда, мына менде деле жок, башкасында деле жок, лидерлерибизде деле жок. Эпте ошол 5 миллиондун спонсорлорду таап өткөрүшсө керек. Бирок биз азыр маалымат майданында утушубуз керек да. 21-кылым маалыматтын кылымы да. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда бул маалымат чөйрөсүндө начар. Мисалы үчүн баарында эле ушундай телефон жок, интернетке кире албайт. Баягы эле кендирди кескен кедей кембагалчылык дегендей да. Баарынын эле телефону жок, YouTube'га киришпейт, ушундай бир сөздөрдү угушпайт да. Бирок ошончо дагы канчалык деңгээлде болсо дагы адамдардын көзү ачылып келе жатат. Биз ушул 21-кылым болгондуктан биз ушул маалымат майданында эч кимди алдыга салдырбашыбыз керек да. Албетте алар акчасы көп адамдар, керек болсо мага окшогон ютубер, блогерлердин 100-1000 сатып алат, сүйлөтөт. Бирок мындай жүрөктөн чыккан, орусча айтмакчы, искренний нерсе башка болот да. Биз жүрөккө жеткизүүгө аракет кылабыз да.
Ошондуктан достор, ушул маалымат майданында болсо дагы акчага алданбай, өз оюңарды айтып, бир адамга болсо дагы түшүндүрүп сатылып кетпейли деп, түшүнүктүү, алар уже 5-10 миң эмес, демек үгүтчүлөр десе бир 20-30 миңден береттир. Ачка калып кыйналып отурат азыр адамдар. Ошого жеткизип койгондо, балким мен ошол шайлоого барып башка адамды, жүрөгүмдөгү адамды шайлагандан көрө, эмне болсо ошо болсун, бир үй бүлөдөн бир 5-6 шайлоочу болсо 10 миңден берсе деле 50-60 миң болуп калат экен. Андан көрө биз ушул акчаны алып тиричилигибизди кылалы деген ойлор келип кетиши мүмкүн да. Жок, сиздер достор антпеңиздер. Келечек үчүн, башка нерсе үчүн, жаңы нерсени жаратыш үчүн, ушул урпактарыбыз үчүн биз сатылбай, мындай жүрөктөгү нерсени кылалы да. Бизге бир акыркы шанстардын келип отургандыгы болуп турат. Эгер бул жолу биз алдырып ирсек, абдан кыйын болуп калат. Менин бүгүнкү айтайын дегеним ошол достор. Мага эч ким тыйын төлөбөйт. Мен жумушу жок, бекер отургандыгымдан силерге сүйлөп жаткан жерим жок. Мен буйруса, биздин эле тарапташтар эмес, ушул шайлоо өткөндөн кийин ошол мамлекет тарабындагы өздөрү уюштурган ушул ар кандай адамдардын ойлорун чагылдырууга аракеттенемин. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.